Нарын шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жашоочусу Максат Молдогазиевдин айтымында бул үйдүн жылуулук тутумунун шаймандары Союз ыдыраган жылдары тонолуп кеткен. Тургундар суук түшкөндө электр жылыткычтарды колдонуп, кыштан чыгышчу. Быйыл жашоочулар мындай көйгөйдөн арылат. Себеби көп кабаттуу үйдүн ар бир батири борбордук жылытуу системасына кошулду. Буюрса, быйыл кыштан жакшы чыгабыз деген ойдобуз. Жаңы мына коюлуп, бир 20 күндүн тегереги болду. Ар бир квартирага отопление коюлуп атат. Чугундарын өзүбүз сатып бердик. Калган установочный трубаларын бүт теплонун эсебинен өзүлөрү коюп берип атышат. Быйыл кыштан эми бая балдарыбыз üşүбөсүн деп электр энергиясын сарптадык. Ошончо акчабызды баягы төгүп бердик дегендей, свет өчкөн жок. Мындан тышкары Кулунбаев көчөсүндөгү номер 39 көп кабаттуу турак үй да борбордук жылытуу тутумуна кошулууда. Азыркы тапта Нарын жылуулук берүү ишканасынын өкүлдөрү үймө-үй кыдырып, жылуулук берүүчү түтүктөр менен плиталарды орнотуп жатышат. Азыркы тапта калаанын Москва чөлкөмүндөгү эскилиги жеткен мынагы жылуулук түтүктөрү жаңысына алмаштыруу иштери кызуу жүрүп жатат. Мындагы түтүктөр жылытуу системасы курулган жылдан бери, тагыраагы 36 жылдан бери бир дагы жолу алмаштырылган эмес. Быйылкы план боюнча ушул чөлкөмдүн 300 метрди түзгөн жылуулук түтүгү жаңыртылат. Азыркы тапта жумуштардын дээрлик 50% аяктады. Өзүңүздөр көргөндөй казуу иштери жүрүп бүтүп, плиталар ачылып, турбалар кесилип алынып, кайра турба салынып, ошо жылуулануу системасы жүрүп атат азыр. Эртеңден Кудай буйрса крановс келсе, плиталарды жаап, кайра көмүү иштери процесс жүрөт. Бул аягына ушул айдын кийинки айдын 20-ларына барып такалабыз го. Кудай буйрса деп турабыз. Быйыл план боюнча 2 чакырым жылуулук берүүчү түтүк алмаштырылат. Бирок муну менен көйгөй чечилбейт. Себеби совет мезгилинде курулган жылытуу системасынын дагы 9 километри жаңыртууга муктаж. 5 электр отказаныбыз көмүр отказандарга коюлат. Андан тышкары ушул ар бир подвалдарга коюлуп турган ар бир өзүнчө болгон отказандардын баарын центральный отказандарга киргизсек деп пландаштырып атабыз. Ички системадан 2 үйдүн жылытуу системасы алмашылат, бирок стоячный кайсы үйлөрдүкү жылыбайт, ошонун баарын текшерүү ремонттордун баарын жүргүзүп атабыз. Нарын шаарында көп кабаттуу 114 үй болсо, анын 109-у борбордук жылытуу системасына кошулган. Быйыл дагы 2 үйгө жылуулук берилсе, калганы жакынкы жылдары кошулат дешет адистер. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.